بسم الله الرحمن الرحيم. Тил менен айтып коюш жетпейт экен анда. Мунун мазмунун, максатын, талаптарын, эмнени камтыганын, кандай шарттары бар, кандай рүкүндөрү бар, эмне талаптары бар, ошону адам жакшы түшүнүп билиш керек. Эмнеге дегенде көп адамдар тилекке каршы ла илаха иллаллах деп айтышат, бирок мунун ичинде камтылган нерселерди билбейт. Ошондуктан ушул келмеге каршы келген амалдар жасай берет. Себеби алар ойлошкон эле ла илаха иллаллахны айткандан кийин менин намазым бар, алхамдулилля, бир жылда бир туткан 30 күндүк орозом бар, кылган садакам бар, берген зекетим бар, аз да болсо ажылык умрам бар, Кудайга шүгүр мен мусулманмын деп келменин мааниси ушул да башка эмне деп түшүнүп алган адамдар. Аллах жалгыз, Аллахтан башкага сыйынбайбыз да деп жалпы ушуну түшүнөт. Бирок практика жүзүндө келгенде, тилинде, жүрөгүндө, жашоодо кылган мамилесинде, амалдарында бул келмени маанисин жокко чыгара турган, же бул келмеге каршы келе турган амалдарды, сөздөрдү же ишенимдерди, келменин ичинде камтылган ишенимге каршы келген ишенимдерди ишенип алат. Ошон үчүн бүгүн биз иншалла ла илаха иллаллах келмесиндеги камтылган маанилерди азыркы күндөгү Сауд Арабиядагы уламалар кеңешинде 80ден ашып калды жашы, 50-60 жылдан бери илим алып келип, илим таркап жүргөн чоң алымдардын бири Шейх Солих Фаузандын келме боюнча түшүндүргөн сабагын баштайбыз. Кыска эле брошюра деп, иншалла туугандар буга көңүл буруп жакшы түшүнүп алайлы. Ал эми эгерде жөн эле ла илаха иллаллах тил менен айтып коюп эле ушу менен маселе бүттү, адам ушу менен мусулман болуп калды, анда жеңил болмок. Ла илаха иллаллах болду, мусулман болуп калды. Жок, андай эмес. Бул келме улуу келме. Ооба, тил менен да айтыш керек. Бирок ошол эле учурда бул тил менен айткандан кийин мунун талаптары бар. Жүрөктө кандай абалда болуш керек, амалда кандай адам, рүкүндөрү бар, шарттары бар. Муну аткарыш керек. Талаптарын, рүкүндөрүн. Мына ошондо бул келмени айтканда жардам берет. Келменин аттары бар. Мисалы, бирде бул келмени ихлас келмеси деп айтат. Эмнеге ихлас келмеси? Ихлас деген мааниси эмне? Ихлас тилдик мааниси тунуктук, тазалык дейт. Андайча айтканда Кудай Тааламга кылган ибадатыңды тунук кыл. Эч кимди шерик кылба, эч кимди кошпо. Бул дүйнөдө ибадат кылып атасың Аллах Тааламга. Бул нерседе эч нерсени кошпо. Айрым адамдар ибадатты Аллах үчүн эмес, башка бир себептер үчүн кылып алышы мүмкүн. Чал болуп калса, коем, келин, неберем баары намаз окуп баштады. Туугандарым баары эле соксоюп, мен эле калыпмын, уятко деп ибадат баштап алгандар бар. Ороз айында элдин баары тутуп атат, уятко ыңгайсыз сезип атам, мен да тутуп алайын. Ден соолукка пайда деп атат, ден соолук үчүн тутуп алдым деп. Канча эле ибадаттарды ушул Аллах Таалам буйруган экен. Ушул буйрукту аткарып атам. Эл эмне дейт, жакшы дейби, жаман дейби? Аны менен мага муздакта эмес, ысыкта эмес деген адамдар. Бул ихлас бир гана Аллах Таалам. Жана ушул ла илаха иллаллах келмесинин бирден бир аттары ихлас келмеси деп аталат. Себеби бул Аллахка шерик кошо турган нерселерди жокко чыгарат. Башка сөзүндө айтып атпайсызбы? Ла илаха деген сөз сыйынууга татыктуу эч ким жок деген сөз. Өзүнөн гана үмүт кылам, өзүнөн гана суранам, ошол Аллах үчүн гана кылам деген. Иллаллах деп кайрадан мен ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана кылам деп тастыктап, бекемдеп атасың. Ошон үчүн бул келменин бирден бир аты ихлас келмеси деп аталган. Таухид келмеси. Таухид деген ошол жалгыз Аллахтын өзүнө гана деген сөз. Ибадатты өзүнө гана арнайм, Аллахка эч нерсени шерик кылбайм. Таква келмеси деп аталган Аллах Таалам Куранда муну. Таква деген сактайт адамды. Адам мисалы күнөөлөрдөн сактануу менен тозоктон сакталат. Таква келмеси менен адам ихластуу болуп таква болсо, тозоктон сакталат ушул келме менен. Адам жакшылык амалды кылуу менен, Кудайга баш ийүү менен бейишке кирет. Күнөө иштерди кылып, Кудайга тоң моюндук кылуу менен тозокко кирет. Муну айткан, ушуга амал кылган, маани маңызын түшүнгөн адам тозоктон сакталат. Келменин аттарынын бири бекем тутка деп да аталат. Бекем тутка деген сөз үзүлгүс мене бекем бир сиздин устунуңуз бар. Ла илаха иллаллах маанисин түшүнгөн адам. Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 256-аятында «Фамай якфур бит-тогут» ким тогутка капыр болсо, «Ва ю'мин билlah» жалгыз Аллахка ишенсе, «Факад истамсака бил урватил вусқа» ал чындыгында бекем туткан карманган болот. Мындайча айтканда Аллахтан башка сыйына турган
нерселерде капыр болсо деген эч кимине ынанбаса, эч кимине ишенбесе, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнаса, бул бекем устунду карманган болот. Ажырагыс дейт. Ла инфисам алаха. Мындайча айтканда, шайтан болобу, Аллахтан башка сыйынуучу эмнелер бар? Мазарлар болобу, үй бакчылар, көз ачыктар. Аллахтан башка нерсеге, эч нерсеге ынанбайт, ал жактан үмүт кылбайт, ишенбейт. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынат. Бекем ажырагыс тутка деп коет. Бул келме менен адам түшүнүү менен капырчылык менен исламды айырмалап калат. Капырчылык деген эмне, иман деген эмне? Кимде ким ла илаха иллаллахнын маанисин, талаптарын билип туруп айткан болсо, ал адам мусулман болот. Ал эми билсе дагы, бирок оозго алып айтпаса, же маанисин билбесе, айтып туруп талаптарын аткарбаса, ал мусулман болбойт. Ошон үчүн мунун сырткы дагы, ички да маанилери бар. Билиш керек. Сөзсүз. Буга көңүл буруп, үйрөнүп алыш керек, жакшылап түшүнүп алыш керек. Тилекке каршы көп адамдар бул келмеге кайдыгер маанисине. Болбосо, ла илаха иллаллахну кээ бир секталар бар. Мисалы, суфилер дейли. Өзүңүздөр билесиздер, Чеченстанда көрүп каласыздар интернетте. Мечитте бийлеп жүрүшөт. Маанисин түшүнбөгөндүктөн мечитте бийлешип, керек болсо ла илаха иллаллахну тил менен айтууда дагы, ооба көп айтышат ла илаха, бирок булар ла илаха иллаллах эмес, жөн Аллах Аллах деп калган. Уксаңыздар керек. Аллах 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 деп кыйкырышат. Андан дагы өтүп кеткен бирөөлөр бар. Аллах деп элестен ха деп калгандар бар. Жөн эле Аллах Аллах деп айтканга сооп албайт. Ал деп айтып калгандар. Булар эмне десе биз адамдардан өзгөчөбүз. Бул келменин хакыйкатына жеттик. Карапайым элге окшоп биз ла илаха иллаллах деп айтпай эле Аллах Аллах деп эле айтып калабыз деп, анан жанат баштарын ийкип, бири-бирин колтуктап алып, жетектешип алып туруп мечитти курук айланышат. Ху дейт. Анан бир топтор, андан бул эң даражасы өйдөлөр. Өйдөлөрүнөн бир тепкич ылдый. Биринчилер мына ушинтип айтышат булар. Биринчилер ла илаха иллаллах дейт. Булар кимдер десе, даражада айыл көп түшүнө элекне адамдар. Анан экинчи түрү бар, булар Аллах Аллах деп айтышат. Булардын даражасы өйдө экен. Сооп жок туугандар. Кимде ким ла илаха иллаллах толук айтпай, жөн эле ла илаха дей берсе да жок. Кимде ким илля же болбосо Аллах Аллах дей берсе да сооп жок. Толук айтыш керек. Ла илаха иллаллах. Экинчи тайпадагылар Аллах Аллах деп айтышат. Үчүнчүлөрү болсо хуа дейт. Оп калсаңыздар керек. Анан төртүнчү бөлүгү бар. Булар такыр абсолюттук түрдө өздөрүнүн түшүнүгүндө биз айтпайбыз керек. Негизи биздин жүрөгүбүз Аллах деп согот. Шайтандын бул шылдыңы да, шайтан биринчи ушинтип мээсинен алат. Таухидди, ла илаха иллаллах келменин маанисин билбегенде мына кандай кылып торго таштап салат адам. Анан музыка менен сыйым кылат Алла Таалага. Келмени айтпайт. Биз дейт, баланча молдого бардым, жүрөгүнөн Аллах Аллах деп согуп атканын уктум дегендер бар. Адамдар ойлоңуздар, бир адам 10 жылдан бери намаз окуйт, мунун стажы көп, көп жылдан бери орозо тутат буну. Деп ушинтип ишенип алат да болду. Канча жыл намаз окуйт, канча жыл орозо тутат, канча умурага барбасын. Бирок көңүл буруп, мээни иштетип, буга бир кулак салып, ай бул келменин ичинде эмне камтыйт өзү деп мындай бир изилдеп окубаса түшүнбөйт ал, намаз окуп жүрө берет канчага чейин. Бул келме каршы амалдар жасап жүрө берет. Шайтандын оюнуна түшүп коюп. Булар ушинтип туугандар, бул илгерки бир китептерде жазылган жери жок. Элестет белина бүгүнкү күндө арабызда ушундай түшүнүктө жүргөн адамдар бар. Келме боюнча билбейт, талаптарын, шарттарын билбейт. Бул келменин маанисин буза турган нерселерди билбейт. Сүйлөп аткан сөзүндө ширк кылып жүргендер бар. Карама каршы келет сөздөр бул келмеге. Ошол үчүн буну келменин маанисин түшүнүп билгенсе, кимде ким ла илаха иллаллахны айтса, бейишке кирүү важип болду, тозокко карам болду. Канча деген башка хадистерде келет. Ошого карама каршы келбесе, ла илаха иллаллах талаптарын билсе, онун ичинде ихласты түшүнсө, ошон үчүн ойлоңуздар, кимде ким ла илаха иллаллахны миллион жолу, 1000 жолу айтып койсо эле, же болсо көп кайталап койсо эле, болду. Маселе бүттү болуп калбайт. Качанга чейин мунун маанисин ичиндеги талаптарын билмейинче. Пайгамбарлардын баардыгы ушул келмени жеткизейин деп коомунан айдалып, ошонун артынан коом менен капыр мусулмандар болуп бөлүнүп, ошонун артынан канча деген согуштар болду. Ислам тарыхын карайлы, буга чейинки пайгамбарларды карайлы, пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам коом менен кандай абалда болду. Ошонун баардыгы ла илаха иллаллахга каршы келген. Иннани бараун мимма та'будун. Эй коомум, мен силерден алысмын, бул сыйынып атканыңардан, бул такыр иманга, исламга, Аллахка жага турган иш эмес. Мен бул абалыңардан оолакмын деди Ибрахим алейхиссалам. Бүт пайгамбар үчүн иллаллази фатарани, мени жараткан жалгыз Аллахтын өзүнө гана кайтамын. Бүт пайгамбарлар ушу ла илаха иллаллах
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды караңыздар, 13 жыл бою Меккеде эч кандай намаз сөз жок, орозо да сөз жок, садака, башка деген сөз жок. Аллах Тааламдын акысын жеткизди. 13 жыл бою ла илаха иллаллах. Жакшылап мындай адам отуруп ойлонуш керек. 13 жыл бою, анан барып Меккеде 10 жыл. Жалпы 23 жыл пайгамбарчылык миссиясын өтөдү. Ошонун 13 жылында тек гана ла илаха иллаллахны айтып жүрдү. Мен буйрулдум адамдар менен күрөшүүгө. Качанга чейин ла илаха иллаллахны айтмайча деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып келди го. Эгерде жөн эле алар ла илаха иллаллах деп айтып койсо, маселе бүттү болсо, анда абал башкача болмок да. Алар бул Меккенин мушриктери, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен күрөшкөндөр, мойнуна албагандар, себеби билген бул келменин талаптарын, маанисин, шарттарын, бул келмени айткандан кийин Кудайдан башка эч кимге сыйынбайт экенин, буттардын баарын таштайбыз, сөздө, ишенимде, жүрөктө, амалдагы нерсенин баарын тазалайбыз. Ибадат тек гана Аллахтын өзүнө арналат, андан башка эч кимге арналбай калат дегенди билишкен. Ошол үчүн моюндабай күрөш пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Нахл сүрөсүндө 36 аятында Алла Таалам айтат: биз ар бир үммөткө элчи жөнөттүк. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла жана тогуттан алыс болгула, сак болгула деп. Тогут деген Аллахтан башкага сыйына турган же ошол жака эшик ачыла турган жолдордун баардыгы тогут, шайтандын жолу. Ома арсална мин qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah illa ana fa'budun. Биз эй Мухаммад сага чейин деле элчилер жөнөткөнбүз. Пайгамбарга айтып атат Аллах Таалам. Аларга эң биринчи эле биздин вахый кылган нерсебиз, менден башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Мага гана сыйынгыла деп эң биринчи вахый элебиз. Субханалла, элестетиңиз, жүрөгүбүздө бир ширктер орноп калган деңиз. Же бир тилибизде, же амалыбызда бирок канча жыл, 30 жыл, 40 жыл намаз окуп, сооп жазылбай калса кандай болот? Же ушунча ибадаттарды кылып жүрүп, ибадаттарыбыз күйүп кетип аткан болсо, же ушунча ибадаттарды кылып кечирилгис күнөө менен өтүп кетсек жашоодон, тоого кылбастан. Адам кантип тоого кылат? Бул күнөөнүн өзү күнөө экенин билбей атса, ширктин өзү ширк экенин билбей атса, үйрөнбөсө каяктан билет? Ошон үчүн дайым эле ойлош керек да, мен билбеген нерсеге жооп бербейм деп. Билбеген нерсеге жооп беребиз, ошону үйрөнбөгөндүктөн. Ошондуктан бул келменин маанисин эмнеге далалат кылат билейли. Эгерде үйрөнбөсөк биз билбейбиз. Кандай ишенимде болуш керек жүрөктө? Бул келмени айткандан кийин максаты, өкүмү, ишеними жүрөктө кандай болуп жайгаш керек? Тил менен айтып коюп болбойт. Жетпейт ал нерсе, пайда бербейт. Ошондой эле жүрөк менен эле ишенип коюп, бирок тил менен айтпай койсо, жетпегендей эле тил менен айтып коюп, жүрөктө болбосо, ишеними ал дагы жетпейт. Ошондой эле кимде ким муну тил менен айтып коюп, анан жүрөгү менен да ишенип коюп, буга көңүл буруңуздар. Бирок амал кылбаса, анда да жетпейт. Ла илаха иллаллах. Ооба, Аллахтан башка Кудай жок, билем деп тил менен айтып, жүрөгүн ишенем, жалгыз Алла бар деген ихлас келмени айтты. Бирок амалы жок. Ушундай тайпаларлар кимдер десе, муржиттер. Кылган амалды иманга байлабайт. Ал эми иман деген эмне бул? Сөз менен айтуу, жүрөк менен ынанып ишенүү, анан амал кылуу. Ал эми берки адашкан тайпалар амалды шарт деп, амалды лазым, сөзсүз амалда болуш керек дебейт. Главный жүрөк таза болсун дегендер да. Жүрөк таза болсо болду. Тилиң менен айтып койдуң, жүрөктө ишеним барбы Кудай деген болду. Анан ар жагын башты урутпайбыз дейт. Намаз окубаса да, зекетин бербейт, ажылык кылбайт, орозо тутпайт, бузук иштерди кыла берет, уурдайт, арак ичет, чоң күнөөлөр жасайт, зынага барат, жыныстык катнашкан. Анан незем баланча молдого караганда мен жүрөгүм таза, эч кимге зыяным жок деп койгондор бар. Баланча намаз окуйт, ага караганда мен жакшы, калп айтпайм, бирөөлөрдү алдабайм деп алат. Ушинтип ишенип жашоодо өтүп кеткендер бар. Анан таң калыштуусу булар эми айткан го пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла илаха иллаллахны ким айтса бейишке кирет деген деп коет. Мына мен айттым ла илаха иллаллах. Мындай муржия деген ушундай топ бар, муржииттер деп коет. Кээ бирлер аны өзүн муржит экенин деле билбейт, бирок арабызда да ошондой муржиттер бар. Намазы жок, ибадаты жок. Эми Кудай Таалам кечиримдүү зат да, анчалык эле амал деп бербейли. Главный жүрөк таза болсун. Главный ишеним болсун болду жүрөктө деп. Аллах Таалам Куранда айткандай, ма ташабаха мин хубтиго алфитна оптиго тауили. Ушундай жүрөгү ооруп калган, жүрөгүндө адашы бар, кыйшайып калган жүрөктөр. Топ адамдар бар. Аллах Тааламдан келген аяттардын мындай жалпы келген маанилерин алып алат. Толук албайт, муккам аяттарды албастан
жаңы хадисте келгендей, кимде-ким ла иляха иллаллахны айткан болсо, бейишке кирет десе, мына мен ла иляха иллаллахны айтып койдум, мен бейишке киришим керек, анда эмне кылам мен амалдарды кылып кыйналып деп, мындай бир бурчтарын кесип туруп алып алат. Жана интернетке да сөзүн толук чыгарбай бир жерин кесип туруп, бурмалап туруп, баланча түгүнчү ушундай деп атат деп жүрөк оорулар чыгарып атпайбы жалган маалыматтарды. Мына Аллах Тааланын аяттарына да, хадистерине дагы өзүн алдагандар, ушундай мамиле кылгандар бар. Бир бурчун алып алат. Ал эми ушул эле хадистин башка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жерде айтты. Кимде-ким ла иляха иллаллахны айткан болсо, улансын, караңыздар. Эмне дейт? Ва кафара бима убида мин дунилла. Ошондой эле жана капыр болсо дейт. Кимге капыр? Аллахтан башка сыйына турган нерселерге капыр болсо дейт. Көрсө шарт коюп атат. Эмнеге буларды албайт? Капыр болсо деген сөз Аллахтан башка да сыйына турган нерселердин эч нерсесине сыйынбайм, эч нерсесине ишенбейм. Жакшылык, жамандык баары да Аллахтан буйругу менен Аллахтан келет деп билем. Аллахтан башка эч нерсеге мен ынанбайм, туйбайм, ишенбейм деген сөз. Ла иляха иллаллах боюнча келмелерди толуктап айткан хадистерге кайтпайт дагы. Кимде-ким ла илаханы айтса эле бейишке кирди деп коет. Болду. Дагы бир хадисте: "Файналлаха харрама алан нар ман кала ла иляха иллаллах ябтаги бидалика вajhallah." Кимде-ким ла иляха иллаллахны айткан болсо, бирок ошол менен Аллахтын жүзүн көздөсө, ихлас тугандар көрсөтөрбү? Анда ага тозок отун арам кылат деген. Ал эми келимени айтып туруп, карасаң Сулайман тоосунда жүрөт, бир карасаң Манастын өзүндө жүрөт, Манас колдосун, Арбак колдосун деп. Бир карасаң даракка чүпүрөк байлап жүрөт, бир карасаң Арбак колдосун деп жүрөт, бир карасаң түн урсун деп атат, бир карасаң нан урсун деп атат. Канча ишеним жүрөктөгү, сөздөгү каршы бир булакка сыйынып жүрөт. Булар миллион жолу айтса да ла иляха иллаллах жардам бербейт туугандар, пайда бербейт. Эмнеге? Себеби ла иляха иллаллахны буза турган амалдары бар, сөздөрү бар, ишенимдери бар. Эгер ушул чын жүрөгү менен айтып аткан болсо ла иляха иллаллах, эмне үчүн Аллахтан башка нерседен барып сурап атат? Аллах өзү жетиштүү го жардам берүүгө. Эч кимден суранбайм деп атат. Каерде жазып турат суранбайм дейт. Ла иляха иллаллах, ла иляха деген сөз болду. Мен Аллахтан башка сыйынуучу зат деп эч кимди көрбөйм. Иллаллах, тек гана Аллах. Суранарым да Аллах, барарым да Аллах, үмүт кыларым да Аллах, коркорум да Аллах, жалгыз Аллах өзү болду. Ибадат кылганым да ушуга арнайм болду. Башка эч кимге арнабайм деген сөз. Кейбир адамдар ушу илим албаса, бул ла иляха иллаллахнын келменин маанисин билбесе, албетте түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн үйрөнүш керек да, илим алыш керек. Ал эми мунун маанисин билбеген адамдар, жүрөгү ооруган адамдар илимден жүз буруп, ушинтип талашып, тартышып, кээ ташабих келген аяттарды, хадистерди карман болуп, мына Аллах Таала мындай деп атпайбы деп. Эгерде ушул ла иляха иллаллах адамга пайда бергенде, эгер ошо маанисин түшүнбөй эле, жүрөктө ынанбай эле, ишенбей эле айтып пайда бергенде, анда бул мунафыктарга жардам бермек. Аллах Таала эмне деди мунафыктар жөнүндө? Фиддаркил асфали минан нар. Тозоктун эң түпкүрүндө болот деди. Булар ла иляха иллаллахны айтып эле жүргөн адамдар болчу. Тилинде айтып атат, амалында кылышкан булар. Мечитке барышкан, намаз окушкан, бирок булардын жүрөгүндө бул келменин акыйкат орногон эмес. Ал нерсеге ынанган эмес. Ичинде жүрөгүндө булардын капырчылык болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага сахабалар менен көчүп кеткенде, биринчи тарыхта ислам согушунда Бадыр согушу болот. Ошол Бадыр согушунда мушриктер бүт башчылар менен жеңилет, утулушат. Анан утулгандан баягы жүрөгүндө оорусу барлар өзүнүн байлыгын сактап калыш керек. Анан эмне кылган? Сыртында өздөрүн мусулман кылып көргөзүп, ичинде жүрөгүндө капырчылыгы бар. Намаздарга келип коюп, ла иляха иллаллахны айтып коюп жүрө беришкен. Акчаларын, байлыгын сактап калыш үчүн. Себеби биз исламда адам сырткы өкүм кылабыз. Бир адам мен мусулманмын десе, сен чын эле мусулмансыңбы? Сен жүрөгүң кандай болду экен деп жүрөгүн аралашып отурбайбыз. Болду. Биз сырткы өкүм, сырткы нерсе менен өкүм кылабыз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы алардын жүрөгүнө кирип чыккан жок. Мусулман деп келди, мусулман кылып кабыл алды аларды. Кабар берилген алардын мунафик экенине. Идажа акал мунафикуна қалу нашхаду иннака ла расулуллах. Эгерде мунафиктар келип сага айтса, биз күбөлүк беребиз, сен Аллахтын элчисиң десе, валлаху я'ламу иннака ла расул. Аллах билет сен анын элчиси экенин. Валлаху яшхаду иннал мунафикина лакадибун. Аллах күбөлүк берип айтат, чындыгында мунафиктар булар жалган айтышып атат. Эмнеге? Иттахаду айманахум жунна. Алар ыймандарын калкан кылып алды дейт. Ушул ыйманга кирдим деп дүйнөсүн, кайсы бир кызыкчылыктарын сактап калыш үчүн ислам менен сактанышат. Канча ла илаханы айтып жүрүштү да, келип күбөлүк берип атат. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп.
бирок жүрөктөрүндө ишенген жок. Зекет берчи, садака берчи, намаз окушчу сахабалар менен жүрүп, ла иляха иллаллахны айтып, жүрөгүндө ынанбаган адамдар. Ла иляха иллаллахны айтпай эле, бирок жүрөгүндө ишенип айтпай койгон адамдар. Же ла иляха иллаллахны айтып, жүрөгүндө ишенип, бирок амалы менен ага каршы келген болбосо, мына мунафыктарга жардам бербегендей эле бул жактан да жардам бербейт. Аябай коркуш керек, буга маани бериш керек, үйрөнүш керек, убакыт бөлүш керек. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, эми бул мунафыктар мен ишенип атпаймынбы жүрөгүмдө деп. Бирок ишенип туруп, ушул келмеге каршы кылган амалдарды өзү билбей калган учурлар бар. Ушундай караңгылыктан, сабатсыздыктан, жахилдиктен, илим албагандыктан карама каршы келет ушул келмеге. Ал эми тиги мушриктер билген, биз азыр мусулман болуп кирсек, бул келмеге каршы амал кылбаш керек. Ошону билип туруп анан алар келмени айткан эмес болушкан. Ал эми бүгүнкү күндө берки жанагы бүү бакчысы деле ла иляха иллаллахны айтып атат. Түркистанды уксаңыздар керек. Ошол жерде эмне болсо желанияң айт, сага ишке ашат. Баланча деген ыйык жер бар. Ошол жерден сурасаң, эмнесин сурасаң баары ишке ашат. Аяка коюн апарып соёт, ошончо акчасын коротот. Ушул келмеде ихлас камтыйт, якин камтыйт, чынчылдык камтыйт, сүйүү камтыйт, Аллахка болгон моюн сунуу камтыйт, Аллахтын өкүмдөрүн кабыл кылуу деген камтыйт, жана Аллах таалам жалгыз өзүн тастыктоо камтыйт, жана Аллахтан башка сыйынуучу заттар, ошолордун баарын четке кагуу камтыйт. Мына ушуларды жакшылап жүрөгүнө сиңирип түшүнүп алган болсо, мына ушул турбайбы, кептин баары ушул жакта турбайбы. Эмнеге эле ла иляха иллаллах кыямат кайымда таразасы 7 кабат асман, 7 кабат жерден да оор болот. Субханалла, ушундай топ адамдар болгон, ла иляха иллаллах маанисин билип туруп, намаз окуганча өтүп кеткен адамдар бар. Мына ошол менен буга чейин кылган күнөөлөрүн баардыгын жуулуп, ушул бир кагазда жазылган ла иляха иллаллахнын келменин маанисин туура түшүнгөндүктөн бейишке кирген топтор бар. Исламга чейинки коомдор. Эмнеге десе, алымдар айтат, бул адам ла иляха иллаллахнын маанисин түшүнүп, иманга келип, амалын аткарайын дегенде жаны чыгып кеткен адамдар. Жүрөгүндө чынчыл болгон булар, ихластуу болгон. Мүмкүнчүлүк болбоду амал кылууга. Кимде ким ла илаханы айтып, жана Аллахтан башка сыйына турган нерселерге капыр болсо деген сөз. Мына ошондой мусулман дагы жалгыз Аллах иманга келип, ла иляха иллаллахны айткандан кийин Аллахтан башка сыйынуучу деген башка бир атап алган заттарга капыр болуш керек деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондо пайда берет бул келме. Бул бир жагы эле. Мин дунилла деген Аллахтан башка эмне гана болбосун, бирөөн да моюн албайт, ынанбайт, ишенбейт ал нерселерге. Жүрөгүн жалгыз Аллахтын өзүнө гана байлайт. Ошого тозок от арам болот. Ошол адамга бейишке кирүү важип болот. Ал эми азыр субханалла канча деген шубхаттар бар. Шубхат деген ушундай бүдөмүк маалыматтар бар. Туруп эле иманга каршы нерсени деле сүйлөп салат, иманга каршы келе турган нерсени ынанып ишенип кетет. Ошон үчүн биз жамандыкты мен үйрөнөм, жамандык болгон үчүн эмес, ошодон сак болуш үчүн. Анан биз да ушул ширкти үйрөнөбүз, ушул келмеге каршы келе турган нерселерди үйрөнөбүз. Максатыбыз биз дагы ошол чуңкурга түшүп кетпейли, капырчылыктын чуңкуруна, ширктин чуңкуруна, адашуунун чуңкуруна түшүп кетпейли деп коркуп, алдын алып, сактык кылып үйрөнүп атабыз. Жана өзүбүздүн жакын адамдар, үй бүлөбүздү башка адамдарга да эскертиш керек. Мен билбей калдым, укпай калдым деп өкүнүп калбайлы. Тозокто кыйкырып бакырып ыйлап аткан коомду Аллах таалам Куранда сүрөттөйт. Таллохин кунна лафи далалин мубин дейт. Аллах менен касам ичип айтабыз, биз өтө ачык айкын адашууда болуппуз дейт. Эмне адашууда болупсуңар? Жоон уксаңыздар, эмне деп атат? Эмне адашуу десе? Таллохин кунна лафи далалин мубин изнусаввикум бироббил аламин. Көрсө биз бул дүйнөдө башка нерселерди ааламдардын роббисине теңеп алган турбайбызбы дейт. Ширк деген эмне? Теңөө да. Аллахка сыйынгандай башка бирөөгө да сыйынып койсо, Аллахтан үмүт кылгандай башка бирөөдөн үмүт кылып койсо, теңеп эле көбүр адамдар ойлойт, ширк кылуу, капырчылык кылуу десе эле бул Аллахка сыйынып атам да, главный сен Кудайга ишенип атасыңбы? Болду. Буга деле ишенип кой, эмне проблема? Деп түшүнүшүп алгандар бар. Сен да башка бирөөнүн ишенимин урматта да, ал деле ташка сыйынып атат, ал деле отко сыйынып атат. Кел, сен деле бир аз келип бул жакка да келип бир аз зиярат кылып, ибадат кылып кой, сыйынып кой сен деле. Биз деле барып сыйынып коелу деп мисалы. Бар ушундай чакырык, толеранттуулук, бул бири-бирибиздин ишенимибизди сыйлайлы деген. Меккенин мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, бир күн биздин Кудайга сыйынайлы, экинчи күн сеникине сыйыналы деп. Анда каяка кетет ла иляха иллаллах мааниси? Мына ушул түшүнбөгөндөр. Анан өздөрүн исламдын ойчулу деп атап алат. Аллах сактасын. Субханакаллахумма бихамди ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.